Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Умтул подкаст «Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт» кызматта Аклай Байкешова. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Расул Абазбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин ошо студиябызга атайын дем алыш күнү чакырдык. Себеп дегенде биз билебиз, абдан иш көп. Ошого карабастан убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мен да сиздерге ыраазычылык билдирем. Мындай биздин жумушубузду чагылдырганга жардам берип мүмкүнчүлүк бергендиңиздер үчүн рахмат. Ардактуу биздин телекөрүүчүлөр, Расулбек Абазбекович билим берүү жана илим министринин орун басары. Бирок биз бүгүн Расулбек мырзанын башка жагынан ачып көрөлү деп чечтик. Эгерде сизди тааныбаган адам болсо, өзүңүздү кантип тааныштырат элеңиз? Татаал суроо экен, оңой көрүнгөнү менен. Мугалиммин деп эле тааныштырмакмын го. Билим берүү чөйрөсүндө иштеген мугалим катары эле тааныштырмакмын. Анткени менин негизги кесибим ошол. Мугалиммин, бир топ жыл университетте сабак бердим. Параллелдүү түрдө, албетте көп жумуштар болду, бирок негизгиси ушу мугалиммин. Экинчи муунда мугалиммин. Атам да мугалим, апам да мугалим болгон. Көп учурда кичинекей балдар сурап калат да. Ата сиз кимсиз, апа сиз кимсиз депчи, анан кийин ошон үчүн биринчи оозуңузга келе турган жооп демек мугалим. Мугалим. Анда сиздин сөзүңүз каралжы, кичине иш тажрыйбаңызга өтөлүк. Эмнеден башталды? Анткени билим бул эне менен кудук казагандай деп коет да. Бул жакка жөнөкөй адамдар келишпейт. Себеп дегенде бүгүнкү жашоодо soft skills деп коет. Көбүнчө жеңил, сүйлөшүү, жумшак көндүмдөргө көңүл буруп кетишет да. Мен ушу айткандай эле мугалим деп 2002-жылы Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн соң ОГП, азыр педагогикалык университет, Мырсабеков атындагы, ошол жерге келип иштеп калдым. Кафедрада сабак бердим, андан сырткары жаштар комитетинин төрагасы болуп иштедим. Аздан соң ректордун жардамчысы болуп, ал институтта 1 жылда иштедим. 2003-жылы кайрадан өзүм бүткөн Ош мамлекеттик университетине, бирок өзүм бүткөн факультетке эмес, эл аралык мамилелер факультетинде барып иштеп, ошол жерден көп жыл иштедим, 19-жылга чейин дээрлик. Ал жерде ошо жөнөкөй окутуучу болуп баштадым, замдекан болуп иштедим, тарбия иштери боюнча, илимий иштери боюнча декандын орун басары болуп иштедим. Ошол жерден кандидаттык диссертациямды жактадым, доценттикти алдым. Анан бирок ага параллелдүү түрдө эле, билесиз, деги эле билим берүү системасында университетте а мезгилде Ош мамлекеттик университетинде айлык майна жетишсиз. Анан айлык майна жетишсиз болгондуктан кошумча мен долбоорлор менен иштедим. Ошол 2005-жылдан 2013-жылга чейин кошумча бейөкмөт уюмда Фергана өрөөнүндө тынчтыкта өнүгүү деген коомдук фонд бар болчу. Ошол жерде монитор кызматынан баштап, кийин аткаруучу директор болуп иштедим. Биздин негизги жасаган жумушубуз бул аналитикалык изилдөөлөр болчу. Бул эми ошол менен университеттеги жумушум менен мындай үндөш айкалышкан көп изилдөөлөр жасадык. Арийне ошо атынан айтып тургандай эле Фергана өрөөнүндөгү чыр чатактарды изилдөөгө көп көңүл бөлүндү да. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан чектеш аймактарда, билесиз, көп учурларда чыр чатактар болуп турчу. Ошонун негизги себептерин иликтегенге, жаштар арасында жумуш алып барганга, эки тараптын ортосунда дегендей көп жумуш болду. Андан сырткары биз ошол 10-жылы билесиз, Ош Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар учурунда биз бир топ иштерди жасадык. Себептерин иликтегенге, ага чейин деле ошо себептер жөнүндө көп айтып келгенбиз. Отчетторду бергенбиз дегендей, ошол облустук губернатор деп аталчу эле, ошо губернатордун алдында кеңешме комитеттери бар болчу. Ошо кеңешме комитеттин секретариатында биздин коомдук уюм ошо секретариаттын кызматын аткарып көп жумуш жасадык. Андан сырткары Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүндө да иштедим. Ошол этникалык маселелерди изилдөө боюнча бөлүм башчысы болуп. Андан 2016-жылы адашпасам университетке
азыр көз өтүп кеткен маркум агайыбыз, устатыбыз дейбиз, Камек Исаков. Жумушка чакырды административдик окуу бөлүмүнө келип, ошол жерде башкы адис болуп иштедим. Андан соң окуу информациялык департаменттин директору болуп иштедим. Ош университетинин биринчи проректору, окуу иштери боюнча проректор кызматын аркаладым. Дистанттык билим берүү боюнча проректор кызматын аркаладым. Анан 19-жылы Камек Исаков министр болуп калды. Билим берүү жана илим министри болуп. Анан бул жакка келип кеңешчи болдуңузбу? Ооба, кеңешчи болуп иштедим 5 жылдай. 20-жылы мен Дүйнөлүк банктын ошол долбоорлорду аткаруу бөлүмүнө ошол өзүмдүн иликтөө боюнча кызматым менен кеттим. Ал жерде 1,5 жылдай иштеп, анан 2022-жылдан бери билим берүү жана илим министринин орун басарымын. Өзүм тейлеген тармак бул кесиптик билим берүү, анан илим. Кесиптик билим берүү дегенде өзүңүз билесиз, башталгыч кесиптик билим берүүдөн баштап орто кесиптик, анан жогорку кесиптик билимдерге чейин, жогорку окуу жайларга чейин, анан илим боюнча ошол багытка жооп берген министрдин орун басары. Менин билишимче, сыртка дагы тажрыйба алуу үчүн кызматыңыз менен, башка иштер менен да чыгып жүрөсүз да. Менде мындай суроо болуп атат. Ийгиликтүү жана ошондой эле эң идеалдуу Кыргызстандагы билим системасын кандай элестетесиз? Мен эми ар бир өлкөнүн өзүнүн жолу бар деп эсептеймин. Бирок ошол ийгиликтүү болгон өлкөлөрдүн тажрыйбасын багып көрүп ошону көздөй бет алыш керек деп эсептеймин. Анткени өзүбүздүн казаныбызда өзүбүз кайнай албайбыз. Дүйнөдө көптөгөн ийгиликтүү билим берүү системалары бар. Ошолордон көбүрөөк таасирленишибиз керек деп эсептейм. Анан кесиптик билим берүүдө ошол биз билесиз 2012-жылдан бери баллон системасынын бир бөлүгүбүз. Баягы академиялык эркиндик, академиялык кредиттер, эки баскычтуу билим берүү системасына өткөнбүз. Анткени бул академиялык эркиндик, ошол кредиттик система биздин дипломдорубузду кандайдыр бир атайын келишимдерсиз эле бүткүл дүйнө жүзүндө тааныганга мүмкүнчүлүк берет. Анан эң негизги мен идеалдуу деп эсептеген система бул ошол сапаттуу билим берген система, өндүрүш менен тыгыз байланышы бар системада. Бул эми мен дагы бир жолу кайталап өтөйм, бүткүл дүйнө жүзүндө эле албетте идеалдуу система жок, кайсы жерде болбосун. Өздөрүнүн кемчиликтери бар, өздөрүнүн жакшы жактары көп. Бирок эми буга формалдуу жактан ала турган болгондо дүйнөдө рейтингдер системасы бар. Кесиптик билим берүүдө эң негизги деп өзөктүү, эң негизги деп аталган 3 рейтинг системасы бар. Бул Times Higher Education, Thomson деп, анан Шанхай рейтинги, анан QS рейтинг деген бар. Биз эми Шанхай менен Times Higher Education'ге эмес, QS-ке умтулуп атабыз. Карап багып көрсөңүз, дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттер ошол Америка менен Европанын университеттери. Бирок акыркы мезгилде Азиянын университеттери абдан жигердүү, бул топ 100-гө, топ 50-гө, топ 30-га кирип атышат. Мисалы, Сингапур университети, Кытайдын Цинхуа университети, ошол эле Кытайдын Пекин университети, Азиянын университеттери, анан Япон университеттери дагы ушул рейтингке абдан катуу кирип атышат да. Демек, ушул өңүттөн алганда биз дагы ошол рейтингтерди көздөй баары бир умтулушубуз керек. Алар ошол билим берүүнүн сапатын бир нече критерий аркылуу талдап, анан кийин ошол эксперттердин жардамы менен рейтингтерди чыгарышат да. Аларда дагы эң негизги критерийлерди атап өтө турган болсом, бул бүтүрүүчүлөрдүн жумуш менен камсыз болуусу. Башкача айтканда, кайсы университетти бүтсөң, сени жумуш берүүчүлөр дароо алып кетет. Сиз жогоруда айттыңыз го, өндүрүш менен бирге тыгыз байланыш иштеген үчүн. Ошол албетте ошол айтып атпаймынбы? Кээ бир университеттердин бүтүрүүчүлөрүнө кадимгидей эле баягы headhunter деп коет го, охотники за головами деп го. Ошентип бүтүрүүчүлөрүн издеп, бүтүрүүчүлөрүн карап кетишет да. Демек, алар кызыктар болот да окуу жайларга. Бул дагы бир эмеси бар, өндүрүш менен байланыш дегеним, окууну бүткүчейин эле ошол кандайдыр бир ишканада иштеп, стажировкадан өтүп, тажрыйбасын арттырып, анан ошол жумушта калып кеткенге аракет жасайт да. Биз ушул тажрыйбаларды эске алуу менен былтыр мына билесиз,
кабарыңыз бар, билим берүү жөнүндө мыйзам жаңы редакциясын кабыл алганбыз. 2003 жылдан бери андай чоң олуттуу өзгөрүү болгон эмес билим берүү жөнүндө мыйзамда. Ошол мыйзамга биз бир чоң өзгөрүү киргиздик. Ал жумуш орунда окутуу деген түшүнүктү киргиздик да. Дуалдык окутуу деп коет. Ошол дуалдык окутуу түшүнүгүн киргиздик дагы. Анан албетте өкмөттүн токтомдорун кабыл алдык. Бул эмнени берет? Бул деген ошол бир эсе окууну бүткөнгө чейин эле өндүрүштө иштеп тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк берет. Экинчиси ошол университеттерди ошого сөздүн жакшы маанисинде мажбурлайт да, өндүрүш менен байланыш түзгөнгө. Айталы биз эми айрыкча башталгыч кесиптик билим берүү менен орто кесиптик билим берүүдө колледждер менен кесиптик лицейлердин жетекчилерине ушундай буйрукту бергенбиз, буйрукту түшүргөнбүз. Сөзсүз түрдө силер өндүрүш менен байланышыңар түз болушу керек. Антпесе силердин жумушуңардын баягы жыйынтыгы болбойт депчи. Ошондуктан алганда биз баягы көрсөткүч, сапат, ошол жумуш менен камсыз болуу, окутуунун сапаты деген сыяктуу көрсөткүчтөр көрсөткөн билим берүү системасын биз идеалдуу дебесек дагы идеалдууга жакын болгон билим берүү системасы деп айтсак болот. Сиз азыр айтып калдыңыз да, атайын буйрук берилген депчи. Бирок көп учурда бул жакшы программалар иштелип чыгат, бирок кагаз бетинде калып кетет да. Анткени ортодо эми ар кандай болуп калат. Балким бузук телефон болуп калышы мүмкүн, балким ал системаны акыркы нугуна жеткирбей калышат да. Ошону кандайдыр бир контроль жүргүзөсүздөрбү? Сөзсүз түрдө. Эми эгерде мен баскычтар боюнча жөнүндө айта турган болсом, университеттерге салыштырмалуу эркиндик кеңири эле берилген. Билесиз, 22 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атайын указы менен 5 университетке атайын өзгөчө статус берилген. Алар академиялык эркиндик, каржылык эркиндик, анан административдик эркиндик. Ушул 3 багытта эркиндикти алышкан. Алардын саны мына быйыл жакын күндөрдө эле президент дагы указга өзгөртүү киргизип 11ге жетти. Аймактык университеттер дагы өзгөчө макам алды. Эми максаты эмне? Максаты ошол эркиндикти колдонуу менен кандайдыр бир барьерлерден көз каранды болбостон билим берүү системасын өнүктүргөнгө аракет кылышсын, далалат кылышсын депчи. Мына 2 жылдын ичинде биз чындап эле ошол айрыкча биринчи өзгөчө статус берилген университеттер алар жыйынтык көрсөтө алышты, рейтингтерге киришти, материалдык техникалык базасын чыңдаганга жетишти. Андан сырткары биз мына буюрса ноябрдан баштап бул университеттерге атайын өзүнүн өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен 25 миллион долларлык долбоор алып келип атабыз. Негизгиси илимий компоненттин өнүктүрүү боюнча. Ушулардын жардамы менен биз ойлойбуз ушул жакшы жыйынтыкка жетет деп. Анан университеттерди көзөмөлдөй турган көп формалар бар, бирок негизги 2 формасын айтам да. 2 формасы азыр мен сиз менен эле талкуу кылган рейтинг. Рейтинг системасы биз 24 жылдын башында биринчи жолу улуттук рейтинг чыгардык. Жогорку окуучулардын рейтингин чыгардык. Буюрса жакында колледждердин рейтингин баштайбыз. Бул бир механизм. Рейтингди кантип жүргүзөсүздөр? Ал атайын иликтөө болот, атайын форма болот, платформа болот. Ал жерде баягы гибриддик иликтөө болот да. Биринчиси жумуш берүүчүлөрдөн, жогорку окуу жайлардын мугалимдеринен, студенттерден атайын сурамжылоо жүргүзүлөт. Негизги 3 эмеден. Анан кийин андан сырткары өздөрүнүн жанагы сапаттык көрсөткүчтөрү, айталы дүйнөлүк баягы таанылган илим метрикалык журналдарга чыккан илимий макалалардын саны канчаны түзөт. Ошол эле алар өздөрү мактана турган бүтүрүүчүлөрдүн саны кандай болот деген сыяктуу ушундай критерийлер менен аныкталат да. Анан быйыл биз билесиз, кабарыңыз барбы жокпу билбеймин, 24-жылдын башына чыгарган рейтингде биринчи орунду Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы ээледи, биринчи орун деп. Анан экинчи орунду Ала Тоо университети ээледи, үчүнчү орунду Кыргыз мамлекеттик техникалык университети ээледи. Анан ошол Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларынын абсолюттуу көпчүлүгү бул рейтинг менен макул болушту. Анткени чындап эле ачык айрым өткөрдүк. Анан чындап эле өздөрүнүн дарамет потенциалын көрсөтө алышты да. Бул бир механизми. Экинчи механизми бул аккредитация.
Аккредитация деген түшүнүк бар. Бул 5 жылга өтүшөт адатта. Бизде Кыргыз Республикасында адашпасам 17 жылдан бери көз карандысыз аккредитация деген түшүнүк кирген дагы. Мугалимдер 5 жылда бери өтүп турганда? Бул жок, бул анын ичинде мугалимдердин дагы баягы квалификациясын жогорулатууну аккредитация карайт. Аккредитациялык агенттиктер бар. Алар университеттер атайын жакында эле ачылды окшойт, беришет. 17 жылдан бери иштейт. 17 жылдан бери иштейт. 7 жыл болуп калды. Ошол көз карандысыз уюмдар, министрлик эмес, келип, бул жерде дагы атайын адашпасам 12 эме бар. Критерий бар. Ошол критерий менен ченеп өлчөп университет чындап эле сапаттуу билим берип жатабы, жокпу. Ал минималдык критерийлер. Стандарттарга жооп берип атабы, жокпу деп анан баа беришет дагы, бүтүм чыгарышат. Бүтүм мындай болот. Же 5 жылга өттү аккредитацияга, ошол жылдары диплом берсе болот. Же шарттуу аккредитациядан өттү, же 1 жылга, же 3 жылга. Же болбосо аккредитациядан өтпөдү деген. Эгер аккредитациядан өтпөй калса, анда диплом берүү укугу жок. Диплом берүү укугу жок. Бул көз карандысыз Көз карандысыз агенттиктер. Албетте бул жерде дагы мен идеалдуу деп, ар жогу идеалдуу деп айта албайм, анткени 7 жыл болду. Бул системанын кирип баштаганына биз көптөгөн коркунучтарды байкаганбыз. Ошол коркунучтар тилекке каршы кээ бир учурда тастыкталып калып жатат. Аккредит агенттиктер дагы баягы биз ойлогондой, биз каалагандай деңгээлде сапаттуу аккредитация өткөрө албаган учурлары бар. Анан бул эки механизм, ушул эки механизм менен жалпы жонунан университеттерди, колледждерди көзөмөлдөп турса болот. Анан лицензиялык көзөмөл деген дагы бар. Лицензия берилгенде шарттар коюлат. Ошол шарттарды аткарып жатышабы жокпу? Бир мисалы, формалдуу дагы бир шарты бар. Окутуучу профессорлук курам канчалык деңгээлде камсыздалган, 40%дан кем болбош керек, мисалы, илимий баягы даражасы бар окумуштуулар менен камсыз болушу. Ошол сыяктуу жактары менен биз ар дайым көзөмөл жасайбыз. Ал эми кесиптик башталгыч билим берүү системасында албетте андай аккредитацияны былтыр мыйзамга ылайык аларды ыктыярдуу деп койдук. Бирок аны менен бирге биз ошол министрлик өзү көзөмөл жүргүзүп өткөрүп турат. Сиз айткандай, бузук телефон болбош үчүн буйрук түшүргөндөн баштап катуу көзөмөлгө алынышы керек. Башталгыч кесиптик билим берүүдө ал көзөмөл катуу күчөдү. Анткени мына биз 22-жылы келген болсок, башкармалык менен бирге абдан көп жумуш жасадык. Санариптештирүүгө өттүк. Биринчиси жалпы 20-жылдан баштап жалпы эле кесиптик билим берүүдө университет, колледждерге 22-жылдан баштап профлицейлерде биз онлайн кабыл алабыз. Университетке келип, экзамен тапшырыштын кажети жок. Билесиз, ОРТнын эмелери бар. Сертификаты менен аралыктан кабыл алабыз. Кадимгидей ранжир болот, аны онлайн көрсө болот. Быйыл мисалы бир эле учурда 62 000 адам киргендиктен биринчи турда бизде бир аз жарым саатка системабыз аз бойдо болгон. Анан ошол башталгыч кесиптик билим берүүдө мисалы санариптештирүү процессин өттүк, онлайн кабыл алуу, экзамендерди тапшырып атканда онлайн көзөмөл жүргүзүү. Быйылкы жылдан баштап биз окуучулардын келип кеткенин, мугалим устаттардын келип кеткенин көзөмөлдөй турган атайын баягы Face ID деп коет, азыр көп жерде көрүп атасыз. Ошол системаны киргизип атабыз. Бишкек шаарынан баштаганбыз. Бишкекте 16 кесиптик лицей болсо 14-үндө койдук. Анан билим берүүнү башкаруунун системасы деген бар, көп жылдан бери келип аткан. Бул санариптик платформа. Ошону киргизип, быйыл активдештирдик. Анан өзүнүн жемишин берип атат. Мен каалагандай эмес. Эмне үчүн дегенде, биз көптөгөн айткандай биздин буйруктарыбыз, биздин көрсөтмөлөрүбүз аткарылбай калгандыгын көрдүк да. Бадай бизди алдаганга аракет жасаган учурларды көрдүк дагы. Ошол санариптештирүү бул маселени түздөй тургандыгына дагы бир жолу ишендик да. Көзөмөл болуш керек экендигине дагы бир жолу ишендик. Анткени баягы формалдуу нерсеге көп аракет кылган тараптар бар экендигин байкап атабыз да. Негизи сиз менен баарлашкан абдан кызыктуу экен. Иштин майын чыгарган адам экениңизди байкап атат да. Алып баруучусу жок эле баягы иреттеп баардыгын айтып берип атасыз да. Негизи бизде алып баруучу 5 мүнөт суроо берсе, келген коногубуз 1-2 мүнөт сүйлөсө. Мен мүмкүнчүлүк болуп аткандан сүйүнүп атам да, ушуну айтып алайын депчи. Рахмат.
Абдан жакшы. Негизи эле чындыгында бүт бардыгын иреттеп азыр айтып бердиңиз. Баарын түшүнүктүү кылып, кайсыл системанын негизинде иштеп атасыз, аткарылган иштер жөнүндө дагы айтып кеттиңиз да. Чындыгында биз билебиз, жогорку окуу жайлар, кесиптик лицейлер дейбизби, негизи эле билим берүү системасында алгылыктуу иштер байкалып атат, болуп атат. Сиз айтсаңыз, мынакей ушул билим берүү системасында чоңдорго билим берүү деген дагы бар. Туура. Ошол система бүгүнкү күндө сиздин баамыңызда кандай турат? Абдан олуттуу компонент билим берүү системасында. Мен өткөндө да сиз менен бир пресс-конференция уюштургансыздар, ошондо да айттым эле. 23-жылкы улуттук статистика комитети берген маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасында 2 миллион 700 миң адам эмгекке жарамдуу, экономикалык жактан активдүү да, эми ошол иштеп акча тапкан калктын саны 2,7 миллион калк болуп эсептелет экен дагы. Алардын ичинен 55%-ында колунда формалдуу кесиптик билими жок экен да. Бул деген ал университетте да бүткөн эмес, кесиптик лицейде бүткөн эмес, коллежде бүткөн эмес. Бул максимум мектепти бүткөн калктын саны. Ооба. Ошондуктан бул деген абдан көп, чынын айтканда 55%-ды түзөт дагы. Анан ошолорду окутуп, аларга көндүмдөрүн берүү, баягы навык деген сөз бар, билесиз, ошол көндүмдөрүн берүү негизги маселе. Жалпы эле акыркы жылдардагы тенденция бүткүл дүйнөдө билим берүү системасында көндүмгө абдан чоң маани берет. Skills деп өзүңүз да башында айтпадыңызбы? Ошол skillsтердин эки түрү бар да, бирөөсү hard skills, экинчиси soft skills. Баягы hard skills дегени бул эми эгерде ширетүүчү болсо, тиги ширеткенди үйрөнүү техникасын, механизмин билүү деген эми эле. Анан soft skills деп бул жумшак көндүмдөр, баягы бирөө менен коммуникация түзө алуу, командада иштөө, өзүнүн продукциясын андан ары жайылта алуу дегендейчи. Өзүн өзү презентация жасоо, мына ушул сыяктуу көндүмдөрдү. Анан бүткүл дүйнө жүзү бүгүн ошол көндүмдөргө абдан катуу маани берип жатат да. Анан ошол 55%га кайтып келе турган болсок, аларда формалдуу билими жок. Бирок алардын көндүмдөрү сөзсүз түрдө бар. Мисалы, ал өзү эле үйрөнүп, атасынанбы, агасынанбы, кошунасынанбы, же болбосо турмуштук муктаждыкка байланыштуу, биз билебиз да, 11-класты бүтөөрү менен эле Россия Федерациясына кетеби, же башкасына кетеби, башка өлкөлөргө барып, ошол көндүмдөргө ээ болгон, жумушчу көндүмдөргө ээ болгон да. Университетти бүткөн эмес, эч нерсени бүткөн эмес, бирок ошол эле бүткөндөргө караганда жакшы көндүмдөргө ээ. Муну чечүүнүн эки баягы орусча айтканда как минимум эки жолун көрөбүз да. Биринчиси бүгүнкү абалы жөнүндө айтпадыңыз го. Бүгүнкү абалы ошо айтып атпаймынбы, 55%-ында аларды окутууга муктаждык бар, 55 калктын пайызы бар. Анан эки жолу дегенимде, биринчиси ошо мен айткан кесиптик лицейлердин 9-чу, анан 10-классты 11-классты бүткөн балдар эмес, кыска мөөнөттүү курстарды окутуу деген компонент бар. Бул баягы жашы жеткен, жашы чоң улууларды окутуу деген компонент бар да. Мисалы бизде Кыргызстанда азыр 98 кесиптик лицей бар. Анын 92-си Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында жайгашкан. Ошолордун дээрлик ар биринде чоңдорду окута турган компоненти бар. Ошол аркылуу биз окутушубуз керек. Жетиштүү деңгээлде окутушубуз керек. Бирок мен бир нерсени айтышым керек. Бүгүнкү күндө 30 миңдин тегерегинде окуйт. Алардын ичинде ошол чоңдорду окутуу компоненти биз каалагандай деңгээлде эмес. Алар азыраак түзөт, азыраак пайызды түзөт. Биздин кесиптик лицейлердин эгер мүмкүнчүлүгүн ала турган болсок, анда 40 миңден ашуун адамды окутуу мүмкүнчүлүгү бар. Анткени айткандай эле 92 кесиптик лицей республиканын бардык булуң бурчтарында жайгашкан, дээрлик ар бир райондо бар, кээ бир райондо 2-ден 3-төн бар. Андан сырткары коллеждерде бар ошо кыска мөөнөттүү окутуу курстары. Кээ бир университеттерде бар кыска мөөнөттүү курстарды окутуу. Жеке секторлордо. Жеке сектордун окуу борборлору бар. 2 жумадан 10 айга чейинки мүмкүнчүлүктүү берет мамлекеттик системасы. Мына ушул компонент бизде активдүү болушу керек. Биз ал үчүн эмне кылдык? Биз ошол бардык курстарды камтыган кесип эду деген платформа түздүк, сайт түздүк. Ошол жерге курстардын баарын жайгаштырдык. Анан бүгүнкү күндө ошол кайсыл жерде кайсыл курс бар экендигин, ал курсту кантип окуса болот экен, канча мөөнөт, канча акчасы бар экендигин баардыгын билсе болот да, мүмкүнчүлүк бар. Анан
Экинчи түрү бар. Бул чоңдорду окутуунун өзгөчөлүгү бар экендигин сүйлөштүк өткөндө эле, мисалы андрогогика депчи. Балдарды педагогика менен андрогогиканын ортосунда бир аз болсо дагы айырмасы бар. Анын айырмасы чоңдорду окутууга өзгөчө мамиле болуш керек дагы. Аларга мотив берүү, стимул берүү, анан өзгөчө мамиле кылуу талап кылынат. Муну биз азыр мына биздин өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен мына СИТО организациясы уюму көп жылдардан бери мына декаданы уюштуруп жүрөт. Азыр дагы ошол 10 күндүгүн уюштурду. Ошол чоңдорду окутуу философиясын, ошол принципти жайылтышыбыз керек. Мына финдердин тажрыйбасы бар. Булар 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин ошону киргизди. Ар бир фин жаранына мобилдүү болгонго, ийкемдүү болгонго, рынок шартында өзүнүн ордун таап кеткенге мүмкүнчүлүк бере турган системаны курушту. Башкача айтканда ошол кыска мөөнөттүү курстардын системасын абдан олуттуу өнүктүрүштү да. Бизде да ошондой болушу керек да. Ар бир жаран жок дегенде бир кесиптин ээси болуш керек. Айталы, мен бүгүн министрдин орун басары болсом, учур келгенде мен министрдин орун басары болбой калам. Мен эми министрдин орун басарына деген окуй турган окуу жок да. Мен мугалиммин дебедим, мен барып мугалимдигин уланта берем. Бирок кээ бирөөлөр баягы дагы бир кесиптин ээси болуш керек. Же чиретүүчү болуп иштесе болот, туурабы? Бүгүн сантехник болуп иштесеңиз акча табасыз. Ошол эле Бишкекте деле ошо сантехнике болгон, электрике болгон, газ электр ширетүүчүгө болгон талап ушундай күчтүү. Бүгүн учурда дагы чоң трак айдаганга болгон муктаждык аябай чоң. Сыртта, Европасында деле, башкасында деле айдоочу болуш абдан муктаж да эми экономика. Биз айтып атабыз да, биздин философия ушундай. Жок дегенде бир жумушчу кесиптин ээси бол. Бир көндүмдүн ээси бол. Ошондо сен ачка калбайсың. Азыр сиз айтып атсаңыз, бир мисал эске түштү. Жакында эле бизде баягы кооптуу учур болду го. Пандемия болчу. Мына ошол учурда биз баардыгыбыз үйдө отуруп калдык. Үйдө жарык өчүп калды. Анан кийин биз телефон менен чакырып атпайлыкпы, бирөөнү анан келди, жасады. Анан кийин бул баланы мен башка жактан көрүп турмун да, бир интервью алган экем да бул баладан. Анан мен сени бир жерден көргөндөй болуп атамын десем, ал бала көрсө өзү актер экен. Улуту боюнча орус ба, еврей аралашкан экен. Бизде дейт кичинекей кезде ошентип тарбиялат дейт. Бир кесип сени сүйгөн кесибиң болуш керек, бир кесип сени бага турган кесип болуш керек депчи. Анан буну экөөнү баягы параллель алып кеткен экен дагы. Баягы азыркы учурда көрдүңүзбү мына кесип? Ковид учурунда эч ким театрга барбай калды, үйдө отурду. Бирок башкасы мына ушул философияны сиз дагы мисал менен тастыктап берип жатасыз да. Анткени бизде көп категориядагы жарандар бар. Мисалы, аскер кызматкерлери. Алар тез эле пенсияга чыгышат. Пенсияга чыгышат, анан жаш эле туруп өздөрүн пенсионер сезип, тигиндей болбошу керек да. Ал сөзсүз түрдө бир кесиптин ээси болсо, аны бала чакасын бакканга пенсиясы менен кошо кеңири жетмек да. Сыртка чыкканга да мүмкүнчүлүк бар. Же болбосо биз азыр мындай да, мен муну көп ар дайым айтып жүрөм. Биз перманенттик туруксуз мезгилде жашайбыз да. Кечээ көргөн бүгүн жок. Бүгүн бир жак абдан күчтүү тенденция болуп, мисалы IT багыты бир топ жылдардан бери эң активдүү өнүгүп атат, андан ары дагы өнүгүп кетип атат. Бирок IT багытында дагы түрдүү тенденциялар пайда болду. Мына жасалма интеллект пайда болду, туурабы? Ошолордун баардыгы биздин турмушубузду абдан олуттуу өзгөртүп салып атат. Кээ бир кызматтар жок болуп кетүү коркунучунда жоголуп кетти. Мына келечектеги эң негизги кесип пайда болуу, алардын ичинде IT'си бар. Мисалы, бухгалтер деген кесип, кассир деген кесип, ушулардын кесиптери жоголуунун алдында турат да. Чындыгында азыр бир телефон менен санариптик платформа менен эле көп нерсени эсептеп коюп атышпайбы? Ошондуктан бир сөзсүз түрдө бир көндүм алыш керек. Анан экинчиси дагы бир жолу дагы бир принцип пайда болду. Өмүр бою окуу деген. Өмүр бою окубасаңыз бүгүн атаандаш бешиктен кабарга чейин. Эң туура, бул исламда дагы айтылган. Анан эгер өмүр бою окубасак, биз атаандаштык түзө албай калабыз да. Анткени бүгүн кесиптер жок болуп жатпайбы? Сен жакшы көргөн мурда мындай болчу. Туруксуздук дегенде биз мындай түшүнчү элек. Сен окууну бүтүп, жогорку окуу жайды бүтүп келип, бир жерге ишке кирдиң, ошол жерден пенсияга чыгат элең. Бүгүн андай эмес. Бүгүн жок эле дегенде сен циклың бар. 3 жыл, абдан жакшы болсо 5 жыл иштейсиң, андан соң өзгөрүүлөргө туш болосуң.
Bizde жогорку билим берүүдө айрыкча батыштагы университеттерде чоң рейтингтүү университеттердин профессорлорунда мындай жазылбаган норма бар. Сиздин резюмеңиз ар бир 3 айда сөзсүз түрдө бир өзгөрүлүп туруш керек дейт. Жаңыланып туруш керек. Жок дегенде бир семинарга катыштыңыз, бир макала чыгардыңыз, бир интервью бердиңиз, же бул жерге барып лекция өттүңүз дегендейчи. Антпесе сиз стагнацияга учурайсыз. Стагнация деген бул сиз деградациянын бир түрү да. Туура. Анан экинчиси сиз транслятор эле болбошуңуз керек. Сиз өндүрүүчү болушуңуз керек деп. Анткени мындан 10-15 жыл мурда эле айтылган жасалма интеллект чыгат. Керек болсо бир учурда лектордун да кереги жок болуп калат депчи. Мына бүгүн Алиса пайда болду биздин жашообузда. Каалаган буйругуңузду бересиз, ал аткарып берет туурабы. Мен ойлоп турам, азыр бир аздан кийин программа менен эле лектор кадимгидей сүйлөп, Расулдун ордуна бир виртуалдык эле бирөө сүйлөйт профессор. Азыр деле бар. Бар да, ошону азыр ал бизде бүгүн Кыргызстанда балким колдонулуп баштаган. Өтө жигердүү кире элек да. Башка дүйнөдө деле ал виртуалдык баягы реалдуулукту өтө катуу колдонгондор тарапта эле барып айтышат. Тирүү баягы пикир алышканга эч нерсе жетпейт деп. Бирок баягы транслятор болуп эле бар нерсени окуп студентке жеткирип коюу бул бүгүн такыр жетишсиз болбой калды да, жетишсиз болбой калды. Аны бүгүн робот аткарат, аны бүгүн искусственный интеллект аткарат. А сен башкача көндүмдөргө ээ болуп, күнүгө өзгөрүп турушуң керек, өмүр бою окушуң керек. Өмүр бою окубай калсаң эле артыңдан бастырып келишет. Сиз өмүр бою оку деп калдыңыз, бирок биздин ушу балким менталитетке же биздин ушу коомго жакшы сиңбей жаткандай да. Сиз айтпадыңызбы, биз жанагы Эду атайын интернет желесин ачтык, платформаны жайгаштырдык депчи. Бул санариптештер дедиңиздер бардыгынча. Анан ушу жаңы технологиялардын чоңдорго билим берүүдөгү орду кандай? Анан кийин эгерде өзү билим албаса, колдонгонду билбесе компьютердо, анан ал желеден кантип билет, кантип көрүшөт? Чоң көйгөй. Бул санариптик көндүм деген түшүнүк пайда болду. Буну ошол биз мектептен башташыбыз керек. Анткени кооптуу нерсени айтайын сизге. Иликтөөлөр көрсөткөндөй биздин кыргызстандык смартфон колдонуучулардын көпчүлүгү телефонду бир-эки эле функциясын билишет. Орой түрдө айтканда ошол WhatsApp колдонот, Telegram колдонушу мүмкүн, телефон менен сүйлөшөт, анан TikTok көрүшөт, YouTube көрүшөт да. Анан бунун ичинде толгон токой функциясы бар. 100% адисе эле билбесе, биз деле көпчүлүгүн колдоно албайбыз. Эмнени айткым келип атат? Мисалы биз 18 онлайн курс түзүп койдук. Коюлганына дагы 1,5 жылдай болуп калды. 3200 адам бул курстардан өтүптүр, статистикага ылайык. Кыз балдар көпчүлүгүн түзүшөт, 2,5 миңдей. Эркектер азыраак колдонуп. Телефонду колдонуу боюнча, чатбот менен эле кирип, мисалы киресиз, мен сизге андан соң шилтемесин берем. Кирип эле кээ бир көндүмдөрдү, мисалы ошол эле санариптик көндүмдү, ошол эле ишкердик көндүм боюнча курстар бар да, 18 онлайн курстар бар. Телефондон үйрөнө турган. Компьютерден эле үйрөнүп алсаңыз болду. Анын бир өзгөчөлүгү баягы чатбот деп коет го. Бир модулду тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө сиз компьютердин кароосунан өтүшүңүз керек. Адам фактору жок ал жерде. Ал эми биз азыр иликтөө көрсөткөндөй, биз телефонду, колубузда бар телефондо ошол iPhone 13 болобу, 14 болобу, 15, 16 чыгып атат, алып атабыз, бирок аны функционалдык түрдө толук кандуу колдоно албай жатабыз. Бул деген биздин санариптик көндүмдөрүбүздүн абдан эле төмөн экендигинен кабар берет дагы. Замандын айтинин жетишкендиктерин биз толук кандуу колдоно албастыгыбыздан кабар берет да. Бул деген ошол мектептен баштап баягы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө адашпасам 8 негизги ключевые компетенции деп коет. Негизги компетенциялардын ичинде ошол санариптик көндүмдөр дагы абдан керек. Аны дагы үйрөнүшүбүз керек. Буну биз байкап атабыз. Ошол курска киргендердин санынын аздыгынан, онлайн курстарды колдонгондордун аздыгынан. Мисалы, дүйнөдө Open University деген түшүнүк бар, ачык университет деген түшүнүк бар. Университеттердин 80-90% ошол Open University'nin 90%'leri бул
курстардан турат да. Миллионго чейин студенти бар, университеттер бар. Алардын баардыгы өздөрү окуйт. Онлайн онлайн курстарды алат, анан ошол курстарды ал университеттин кызматкерлери онлайн курстарды иштеп чыгуу менен алек болот да. Өздөрү баягы акча төлөп ошентип окуп, анан ушунчалык сандагы студенттер бар. Биз былтыр ошол онлайн билим берүү мекемеси деген түшүнүктү киргиздик. Азыр анын токтомун жасап атабыз. Бизде бир аз азыр деле эмебиз бар, ишенбөөчүлүк бар, канчалык деңгээлде иштеп кетет деп. Ошондуктан санариптик көндүм бул абдан маанилүү компетенция. Аны ошол мектептен баштап өнүктүрүшүбүз керек. Мына биз билесиз 12 жылдык билим берүү системасына өттүк деп айтып жатабыз. Ошонун алкагында STEM предметтерине абдан катуу маани берип атабыз. STEM дегенде бул табигый илимий билимдер. Физика, химия, азыр ушу биология. балабакчаларга да киргизип калыптыр, STEM системасын. Антпесе болбойт. Анткени математиканы билген, дагы деле ошо иликтерге таяна турган болсок, математиканы жакшы билген окуучу бул ийгиликтүү болот экен да, турмуш өзү көрсөткөндөй эле ийгиликтүү болот экен. Анан математиканы, табигый илимийди үйрөнүш керек. Ошол эле жасалма интеллект менен иштеген балдар, олимпиадагаларды өзүңүз көрүп атасыз, ийгиликтүү балдардын баары ошол STEM предметтерине абдан маани берип окуган балдар болуп эсептелет. Биз дагы ошол 12 жылдык билим берүү жөнүндө сүйлөшкөндө айтышыбыз керек. 10-чу, 11-чи, 12-чи класста биз профилдик окутуу дегенге маани беребиз. Профилдик дегенде физика, математикалык класстар болот, гуманитардык класстар болот, анан химия, биологиялык класстар болот дагы, анан кесиптик билим алган дагы профиль болот. Менин оюмча жакшы алдыга жылсак болот да. Биз азыр кайра орто система, билим берүү системасына кирип кеттик. Чоңдордун билимине кайрылып келе турган болсок, көйгөйлөргө токтолсоңуз, бүгүнкү күндө сиз айтканда, мен буга чейин билчүмүн, бирок статистикалык маалыматым жок эле да. Сиз айттыңыз, 55% бүгүнкү күндө билими жок. Демек алар окушкан, мектепте окушкан, анан кийин практикалык билими бар, бирок ошол теориялык колунда тастыктаган документи жок. Бирок ошолорду окутууда кандай көйгөйлөр бар, эмнеге окушпай жатат? Себеп дегенде мен билишимче, сиздерде мен билемин, мынакей бул лицейлердин баардыгы, кесиптик лицейлердин баардыгы акысыз билим берет да. 35 жашка чейин бекер билим беребиз. Ооба. Эмне себептен келишпейт? Биринчиси, мен бир нерсени айтып коюшум керек. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча баардыгы эле узак мөөнөткө окуганды каалашпай калды, элдин баары. Андан көрө практикалык көндүмдөрдү алганды каалашат, кыска мөөнөттө окуш керек. Бул биринчиси. Бир топ жылдардан бери системага экономика өнүгүш керек да. Мына бүгүн көрүп атасыз, акыркы 2-3 жылдан бери биздин экономикабызда жылыш байкалды дагы, жумушчу күчүнө болгон муктаждык башталды. Мурда биз окутсак, окутпасак, биздин жумушчуларыбыз сыртты көздөй калат болчу. Биз сырткы рынокты гана камсыз кылып, ошону гана тейлеп калганбыз. Мына азыр бүгүн өлкө башчыбыз өзү баш болуп, куруучуларды, тигүүчүлөрдү чакырып атат. Республикага келгиле, бизде муктаждык бар деп. Ошол муктаждыкты жабыш үчүн эмгек рыногу менен билим берүү системанын ортосундагы айкалышты катуу камсыздашыбыз керек. Бул кантип пайда болот? Бул бир гана билим берүү системасынын колунан келбейт. Бул кеминде 3 министрликтин социалдык. Бул биринчиси экономика министрлиги, экинчиси эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги, үчүнчүсү билим берүү министрлиги. Экономика министрлиги экономикалык анализ менен алек болот дагы, алдыңкы кеминде 2-3 жылга бизге анализ берет. Айтат, мына биз кайсыл кесип абдан муктаж экономикада, кайсыл багытка маани беришибиз керек, кайсы жерде канча жумуш орду түзүлөт. Бул экономикалык анализ берет. Анан эмгек министрлиги ошол кесиптердин кесиптик стандарттарын иштеп чыгууну көзөмөлдөйт. Тармактык министрлик менен чогуу. Башкача айтканда, мына айталы бүгүн бизде тигүүчү керек. Айтат бизге экономика министрлиги, бизге 2 жылга, келечектеги 2 жылга бизге 50 миң тигүүчү керек дейт. Же 50 миң IT багытындагы адис керек. Биз ушулар менен колдонуп, мынча акча тапсак болот. Аны үчүн биз мынча жерде эме табабыз, ишканаларды курабыз. Ошол жерлерге силер жумушчу күчүн дайындагыла дейт. Ал жаңы тигүүчүлөргө, IT-ге жана башка кесиптерге
Эмгек министрлиги тармактык министрликтерди жетектөө менен кесиптик стандарттарды иштеп чыгат. Башкача айтканда ширетти кандай болуш керек, кандай көндүмдөргө ээ болуш керек, эмне менен алек боло турган дарамети болуш керек деп. Анан биз ошол кесиптик стандарттардын негизинде билим берүү системасы билимди берет. Бирок ошондой болгондо дагычы азыр баягы 3 министрликке чачыла турган болсо, баягы сен деп түрткүнчү болуп калбаш керек да. Негизи башында менин баамымда билим министрлигинин колунда болуш керекпи? Билим берүү министрлиги биз бардыгын өзүбүздүн колубузга албасак, биринчиден күчүбүз жетпейт. Экинчиден туура эмес болуп калат. Анткени ошол кесиптик стандарттар болуп мындай да, бүгүн өзүңүз дагы билесиз, бүтүрүүчүлөргө жумуш берүүчү тарабынан, рынок тарабынан чоң күнөө коюлуп келет. Булар өздөрү бүткөн кесибин жакшы билбей жатышат деп. Туурабы? Келгенде биз аларды кошумча окутушубуз керек, кошумча көндүм беришибиз керек деп айтып атышпайбы? Баягы айтып аткан жумшак көндүмдөр, катуу көндүмдү ал дейли, жумшак көндүмдү албай атат деп атат да. Биз эмгек менен, эмгек рыногу менен болгон байланышты абдан катуу өнүктүрүшүбүз зарыл болуп атат. Ошондуктан бул жерде мен айтып аткан жанагы кесиптик стандарттарды иштетүү абдан маанилүү. Биз 19-20 жылы дагы деле билим берүү министрлиги ошол жоопкерчиликти моюнга алуу менен мен эки нерсени айтып берейин. Биринчиси, улуттук квалификациялар системасы деген түшүнүктү киргизгенбиз, билим берүү мыйзамына киргизгенбиз. Улуттук квалификациялар рамкасы деген түшүнүктү киргизип, квалификациялардын деңгээлдери жөнүндө түшүнүктү киргизип, ал бүгүн иштеп жатат. Муну да биз мойнубузга алып киргизгенбиз. Биз өзүнүн жоопкерчилигибизди билебиз, андан ары дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Бирок кесиптик стандарттардын бардыгына билим берүү министрлиги жооп бериши деген бул нонсенс болуп калат. Биз билбей калабыз. Биз буйртманы аткарышыбыз керек билим берүү министрлиги. Бул биринчиси. Кечип койсак, экинчиси айтып алайын, билим берүү министрлиги бул жоопкерчиликти сезүү менен, билүү менен жанагы биз айтып аткан 55%, буга чейин 62% болгон. 55% калктын катмарын көндүмдөрү бар, бирок аларга сертификат беришибиз керек деп туруп, мынакей 23 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн көз карандысыз сертификация жана валидация борборун түзүү жөнүндө токтомун чыгардык. 2 октябрда официалдуу ачылышын жасадык. Бүгүн 100дөн ашуун адамдардын квалификациясын тастыктап бердик. 3-4 багыт боюнча. Бул дагы ошол формалдуу кесиби жок адамдардын, информалдуу билим алгандардын, формалдуу эмес билим алгандардын көндүмдөрүн тастыктай турган системаны куруп жатабыз. Бул дүйнөдөгү тажрыйба бар, бир велосипед ойлоп тапкан жокпуз, бирок ошону биз киргиздик. Айтып атмакчы, билим берүү министрлиги өзүнүн жоопкерчилигин сезип, ошону аткарганга аракет жасап келет. Негизи эле бүгүнкү күндө ошол биргеликте иш алып барган кандайдыр бир билим берүү системасы барбы же программа барбы? Ошол министрликтер баарыңыздар биригип бир багытта иш алып барган, чоңдордун билимин жайылтууда. Албетте бар. Бул деген биздин ошол Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин атайын программасы бар, өнүгүү программалары бар. Алардын ичинде камтылган сөзсүз түрдө. Андан сырткары мен айтып аткан улуттук квалификациялык кеңеш деген бар. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жетектейт ал жерде. Ошол жерде биз кесиптик стандарттарды иштеп чыгуу маселеси, алдыга перспектива кандай болушу керек, жана башка бир топ жумуштарды сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлде иш алып барабыз. Айтпесек айтмакчы, ар министрлик өзүнүн арбайын сого бермек да, андай туура эмес болуп калат. Бул система албетте иштелип чыккан, аны тек бышыктап, андан ары алдыга жылуу маселеси бизде турат. Ресурстар жетиштүүбү? Жеке сектор менен байланыш кандай, кызматташуу? Алардын чоңдордун билимин жайылтууда, же болбосо ошолорго көндүм берүүдө, же болбосо аларды иш менен орноштуруу, камсыздандырууда орду кандай? Абдан чоң, албетте. Кыргыз Республикасында билесиз, жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүк түшүнүгү бар. Ал формалдуу болбосо дагы биз ошо рынок өзү эле да, ГЧП. Рынок өзү эле аныктап, бул нерсеге бизди муктаждыкты чечкенге түртүп келет. Анын ичинде ошол эле бейөкмөт уюмдардын, коомдук уюмдардын абдан ролу чоң. Алар эл аралык өнөктөштөр менен долбоорлорду алып келүүдөгү абдан маселе, баягы көйгөйлөрдү чечүүдөгү ролу чоң. Айталы, алар ошол мен айтып аткан квалификациялар рамкасына алып келүү, билим берүү системасында болобу, эмгек системасында болобу, иликтөөлөрдү жүргүзүүдөн баштап көндүмдөрдү жайылтууга чейинки иштерди мамлекеттик уюмдарды өздөрү менен чогуу
алып жүргөн долбоорлорубуз абдан көп. Ошондуктан мен айтат элем, бул жеке сектордун ролу аябагандай чоң. Анан жеке курстардын дагы ролу аябагандай чоң. Сиз айтпадыңызбы, онлайн курстардын ролу кандай болуп атат деп. Мен бир нерсени айтып кетейин. Буну биздин абдан өнүгүп кеткен жагыбыз бар бизде. Билесиз, азыр онлайн, YouTube'тан же болбосо баягы жеке курстар, мотиваторлор күчтүү болуп кетпедиби? Өтө. Ошол тарап биздин бул бүгүнкү күндөгү ошол онлайн платформаларды катуу колдонуп атышат. А биз башка жактан дагы катуураак колдонгонго аракет жасашыбыз керек да. Бул жерде дагы өзүңүз байкагандай жеке сектордун ролу чоң. Негизи эле мисалы да биздин өзүбүздүн практикада болгон баягы бизде акысыз курстар болуп калганда мен ошо аймактагы укпагандар бар экен да, анан кийин ошо айтып калам да, барбайсыңарбы, окубайсыңарбы деп, жанагы ой иштеген эмеспиз, иштебей эле башкасын эле кыйрата береликчи, анан кийин талаанып деле кыла береликчи депчи, анан кийин ошол Кыргызстандагы чоңдордун билимин жогорулатуу канчалык маанилүү? Абдан маанилүү. Мен бир мисал менен айтып берейин да. Биз бул жөнүндө көп пикир алышып жүрөбүз. Мына ноябрдын башында дагы бир чоң иш-чара болот. Ошону алкагында дагы мен презентация жасап айтып беремин. Кыргыз Республикасында 50%-дан көбүрөөк аял кишилер түшөт деп айтып келебиз да. Анан көпчүлүгүбүз кожойкелер үйдө отурушат. Үйдө бала карап отурушат. Анан алардын колунда ошол жумушчу көндүмдөрү жок. Ошол аял кишилерди көбүрөөк окутушубуз керек деп эсептеймин. Алар үйдө эле отуруп калбастан, баланы эле карап отуруп калбастан, алар жумушчу кесип алышы керек. Ошол эле тигүүчүлүк боюнча. Мисалы Кыргызстанда тигүүчүлүктүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бизде чоң заводдордо иштешпейт. Билесиз, үйдө жеке цехтерди ачышкан, буйртмаларды алышат. Бир жумада бир бизнесмендериңиз тыштап кетет, анан аны тиктиргенден кийин кайра топтоп кетет. Үйдө олтуруп иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Анын үчүн биз аларды көндүмдөрдү берип окутушубуз керек. Бул жерде жергиликтүү бийликтин ролу аябагандай чоң. Алар эмне кылыш керек? Жөнөкөйлөтүп айтканда, мен айыл өкмөт болсом, өзүмдүн айыл өкмөтүмдүн аймагындагы жумушсуздардын санын эсептеп чыкмакмын. Канча эркеги бар? Жашы жеткендердин саны канча? Аялдары канча? Алардын жашы канчаны түзөт? Балалуу үй бүлөлөр канча деп өзүм колумда анализ болот. Анан экинчиден менин аймагымда канча жумуш орду түзүлөт? Ушул анализим болмок. Анан менин аймагымда канча окутуу курстары бар, кесиптик лицейлер бар. 3 компонентти алдымбы? Анан эмне кылат элем мен? Кадимгидей эле айыл башчылары менен олтуруп алып, мурдагыдай эле план такмакмын. Мына могул жерде бир цех ачылат, завод ачылат. Буга жумушчу күчүнө болгон муктаждык мынчалык. Кесиптик лицейдин директоруна айтам, билим берүү министрлиги менен, мына сага мен буйртма беремин. Ушунча адамды окутасың. Туурабы? Иш берүүчү менен чогуу окутасың. Керектүү нерселерди биз камтып, ошол эле коромжу материалдар деп коет, расходный материалга мен сизге жардам берейин. Ушу негизги жумуштар жергиликтүү бийликтин компоненти абдан керек. Анан кийин алар эмне болот? Бул жерде кластердик таасири болот. Жергиликтүү бийлик ошол эле мезгилде мен билим берүү системасынын өкүлү катары мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачыш керек, балдар бакчалары. Биз азыр билесиз, бизде жеке менчик бакчаларды ачып, аларды оңойлотуп койдук. Лицензия албайт. Лицензия албайт. Эгерде сиз бала бакчасын ача турган болсок, түрдүү багытта, жөн эле баланын кароо боюнча дагы үйдө эле ачып койсоңуз болот. Билим берүү министрлигине кабар эле берип коюңуз. Анын баягы өрт коопсуздугун, санитардык нормаларын аткарыңыз дагы, билим берүү министрлигинен лицензия албаңыз, жөн эле кабар берип коесуз дагы. Эки компонент. Балдар бакчалары ачылды. Үйдө отурган келиндер бала багуу түйшүгүнөн күндүзү кутулду. Бирок алар бекер калды. Аларды жумуш менен баягы жумуш менен камсыз кылыш керек. Мына сиздин өзүңүздүн айыл аймагындагы экономиканын көтөрүүнүн жолу. Бул 2-3 компонентти бириктирип, жумуш берүүчүнү тартып атасыз, жумушка муктаж болгон элди тартып атасыз, билим берүү мекемелерин тартып атасыз. Ошо жергиликтүү бийлик менен кандай иш алып барасыздар негизи? Түзмө-түз иш алып барасыздарбы? Мына мен жаз алды менен биз билим берүү министрлиги, эмгек министрлиги менен биздин өзүбүздүн атайын жумуш алып баруу тартибибиз бар. Биз эмгек министрлиги мынтип айтты. Болжол менен Кыргыз Республикасында 38 000 жумуш орун түзүлөт быйыл деп айтты. Биз аны алдык. Анан атайын чоң жыйын өткөрүп, мен мындай жөнөкөйлөтүп айтып берейин, майдалап. Кесиптик лицейдин ар бир директоруна мен буйрук койдум.
өзүңдүн ар бириңдин аймагындагы район, шаардык мэрия, айыл өкмөттүн деңгээлине чейин түшүп келишим түзөсүң. Жыйынтыгында 12.231 адамга бүгүн биз келишим түздүк. 12.231 адамды окутабыз. 38.000 чыкпай калды. Анткени айыл өкмөттөрү дагы статистиканы бергенде, ачык элек жумуш орундары жөнүндө статистиканы беришкен да. А биз реалдуу ошол айыл өкмөттөрүнүн деңгээлине чейин түзгөндө 12.231 дедимби, ошол цифрага чыктык. Эми бул жерде биздин кесиптик лицейлердин дагы кээ бир директорлору ыкшоолук кылышы мүмкүн. Ошол мен айткан буйрукту аткарбай коюшу мүмкүн. Алыстыкта отургандан кийин Расул көрүп коюп өтүрдү дейт да, туурабы? Кээ бир жерде айыл өкмөттөрү жакшы статистиканы бербей коюшу мүмкүн. Бул адам фактору да. Ушул адам факторунан арылып, системаны жөнгө салып кое ала турган болсок, эң башкысы бул жерде баягы биз жакында кесиптик лицейлердин деңгээлинде, колледждердин деңгээлинде KPI дегенди киргизебиз. Баягы эмгек өндүрүмдүүлүгүн өлчөө боюнча системаны киргизебиз. Ал абдан маанилүү. Ошол жерде сен канчалык деңгээлде баягы дуалдык окутуу боюнча, жумуш орнунда окутуу боюнча, ишканалар менен канчалык деңгээлде сен келишим түздүң. Иштеп жатабы, жокпу деген бир компонентти койбойсуң. Айыл өкмөткө дагы ошол коюлуш керек. Жумуш орун бар да, туурабы? Жумуш орну менен канчалык деңгээлде камсыздадың деп. Ошол жактан бири-бири менен айкалышкан текшерүү болгондо бул жумуш ордунан жылатты деген үмүтүбүз бар да. Жакшы экен. Себеп дегенде чындыгында көбүнчө бизде жумушсуздуктун баардыгы ошол аймактарда анан кийин аргасыздан жумуш болбогондуктан баягы чет жакка чыгып кетишип атат да. Ошол эле учурда кайра эле баягы балдар калып калып атат, ата-энесиз баягы кароосуз болуп. Туура. Чоң көйгөй. Ошонун баардыгын алдын алып, же болбосо баягы биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстанды бириктирип, жакшы жумуш орундар менен камсыз кыла турган болсок, мен ойлойм өнүгүү жолунда эле болсок керек деп. Сизге чоң рахмат. Биз эми башында негизи формалдуу эмес жагынан баштайын дегенбиз, бирок сиз түз эле кирип кеттиңиз баягы өзүңүздүн ишиңизге. Анан кийин менде ушундай кызыктуу суроо болуп атат. Сиз айтып калдыңыз, жана айымдар көбүнчө үйдө отурат депчи. Жеңебиз үйдө эмне менен иш кылат? Мен мамлекеттик кызматкермин. Анан мамлекеттик кызматкердин тапканы үй бүлөгө кеңири жетпейт. Ошондуктан биздин үй бүлөлүк кичинекей бизнесибиз бар. Келинчегим ошо менен алек болот. Көбүнчө кирешени биз ошол жактан табабыз. Чоң бизнес эмес, бул кичинекей эле бизнес. Ошо менен алек болот. Ишкердик менен алек болот. Үйдө тамакты ким жасайт? Келинчегим жасайт көбүнчө. Кирди ким жуйт? Кирди машина жуйт. Эми аны жууганда деле иреттеш керек да, багын акка, карасын карага дегендей. Келинчегим, анан эми мен кыз балам жок, уулдарым анан. 3 эркек уулуңуз бар экен. 4-үncü уулду болдум жакында. Куттуктайбыз. Рахмат жок. Анан ошол балдар жардам беришет апасына. Бирок чынын айтыш керек, ошо түйшүк аял киши менен келинчегим боюнда. Үйдө жумасына бир жолу бардыгыбыз эле генералдык тазалыкты жүргүзөбүз. Аны ким кылат? Чогуу кылабыз. Чогуу кылабыз. Мен көбүнчө команда берем. Муну кылып койгула деп. Жок, жардам бергенге аракет жасайм мен, бирок айтпадым, ошол мүмкүнчүлүк болгондо жардам бергенге аракет жасайм. Кээде анча-мынча, көп эмес. Айтсам жалган болуп калат, анча-мынча тамак жасап бергенге аракет жасайм, бирок көп эмес, чын айтыш керек, өтө эле аз. Бир жолу 8-март. 8 март туулган күнүндө болгондо ушундай 2-3 жолу болот. Эгерде үйдө баягы сантехника жактан маселе боло турган болсо, сиз жасайсызбы? Бул баягы устанын тогосу жок деген түшүнүк бар, билесизби? Тилекке каршы мен кээ бир досторумдай сыяктуу бул көндүмдөрдү тилекке каршы жасай албайм. Кээде айрыкча шаарда уста чакырганга туура келет да. Электр жарыгы боюнча дагы. Эми лампочканы өзүм бурап кое аламын. Эми бураган эмес. Себеп дегенде көп учурда, мисалы сиз айтканда дагы түз эле ошол айымдар жакка айттыңыз да, айымдар үйдө отурушат депчи. Бирок мына азыр жеңебиз деле мисал кылып ала турган болсок, жеңебиз сиз менен теңдейлешип иштейт. Бирок ошол эле учурда үйдө балдарды карайт. Тамак берет, тамак аш даярдайт. Аш болчу, анан кийин үйдү тазалоочу, бардык жагынан жайгарат. Ал эми эркектерге келе турган болсок, мисалы, ошол эле сантехника маселе болгондо уста чакырабыз. Эгерде свет жарыгы башкача кичине орчундуу боло турган болсо, биз уста чакырабыз, туурабы? Эгерде чоңураак жүк болуп калса, аны деле өзүбүз көтөрбөйбүз да, көбүнчө баягы көтөрө турган адамдарды чакырабыз.
кайра эле ошол Акылай, мен түшүндүм. Аял кишинин түшүгү аябай чоң. Мен буга өзүм көзүм менен көрүп, өзүм билип, анан ошондуктан аял кишинин түшүгүн тең бөлүшүбүз керек деп эсептеймин да. Мен өзүм маркум апамды эстеп кетем. Апам аябай эмгекчил киши болчу. Биздин эрежеге жетип окуганыбыз кандай деңгээлде болсок дагы апамдын абдан салымы көп. Мен азыр эстесем, кээде жүрөгүм ооруп кетет, анткени кээде эшикке чыгып эркек болуп үйдөгү кайра ая болуп дегендейчи. Менин эсимде да, жайлоого кечинде түнү чыгып кетип, эртең менен анан таң атпай жайлоо тирчилигин жайына коюп кайра түшүп келчү болчу да. Анан ошондуктан айтам да, биздин кыргыз аялдарыбыз каарман аялдар да, анан алардын түшүгүн жеңилдетишибиз керек. Тилекке каршы көп эле учурда болбой калат. Бирок ошон бул биздин аялдарыбызга көп колдоо керек деп эсептейм. Мен Улукбек Омукеев деген иним бар, акын. Ал айтат, баягы кыздарыбызды аздектейли деп, ал дагы ушул философияны жайылтып жүрөт да. Мен дагы айтат элем да, биздин аялдарыбызды, биздин кыздарыбызды аздектешибиз керек, алардын түшүгүн жеңилдетишибиз керек. Жеңилин жерден алышыбыз керек, оорун колдон алышыбыз керек. мен азыр жалпы биздин коомдогу айымдарга бир жакшы комплимент алдымбы же жакшы бир эркектерге багыт болдубу деймби, бирок негизи мен сөзүмдүн төркүнү сиз кошумча кандай көндүмдү билесиз деген суроо болчу. Түшүндүм. Мен кошумча көндүм болгондо жумушчу эми майда чүйдөнү жасасам болот. Балким ырдап бересиз. Себеп дегенде балким аялыңыз мынакей жеңеңиз тамак аш бышырып атканда анын көңүлүн алып ыр жазасызбы же ырдап бересизби? Мен тамашалап сүйлөйм, мындай баягы sense of humor дейт го, чувство юморам бар. Үйдө кээде тамашалап көңүлүн жайгарып койгонго кудуретим жетет дегендей. Бирок билбейм, аны ырдап берип андай жок го дейм. Биз студенттик мезгилде КВН ойнодук. Баягы турмушта, студенттик турмушта көп эле активдүү болдук. Чыгармачылыкка дагы аралаштык. Учурунда Бишкекке чейин келдик, университеттин юбилейлеринде, филармонияда, кыргыз драмда дегендей көп эле нерсе жасадык, бирок командалык оюндар менен жасадык да. Анан эсиңизде бар болсо керек, эми коммуникациялык ошол жумшак көндүмдөр дегенде, жумшак көндүмдөрдөн ошол бир учур 2 жылдан кем эмес, ошол бир Оштогу Ынтымак телеканалында алып баруучулук менен алек болдум. Ошунун баары менин бүгүнкү мамлекеттик кызматта иштегенимде жардам берип келет да. Эгерде сиз бүгүнкү күндө билим министринин орун басары, ошол эле учурда мугалим болбосоңуз, кайсы кесиптин ээси болот элесиз? Кайсы кесипти аркалайт элесиз? Же балким бала чагыңызга кайтып, бала чагыңызда ким болгонун самагансыз? Ошону айтып кетесиз. Мен билесизби, эми балалыкта биз ар түрдүү кесиптин ээси болгондо каалайбыз, бирок мен 10-11 класста адашпасам ошо атам дагы ушуга бир анча-мынча сүйлөшүп калгандай болчу, дипломат болгум келет эле. Эл аралык байланыштардагы адис болсом деген пикирим бар болчу. Мен бир 96-жылы биз окууну бүттүк. 96-жылды сиз билип калдыңызбы, билбей калдыңызбы билбейм, биз аябай өпчап мезгил болчу. Дипломат болуш үчүн ал мезгилде кудуретибиз деле жеткен жок дегенде, атамдын арты менен мен мугалим болдум. Атам сыяктуу эле тарыхчы мугалим болуп анан кеттик. Бирок мен тамашалап калам, студенттер менен сүйлөшкөндө дипломат болбосом дагы келечектеги дипломаттарга сабак берип калдым деп, анткени эл аралык мамилелер факультетинде иштеп калдым да. Өкүсү экен да. Ошондой го дейм. Бүгүнкү күндө ошол сизге окшогон байкелер көбүнчө, сиз айтып калдыңыз го, баягы көбүнчө баягы органда иштеген байкелер пенсияга чыгып калат дагы, анан кийин андан ары иши токтоп калат. Ушу чоң адамдарга бизге кандай кеңеш берет элеңиз ошол билим алуу жагында, өзүн өнүктүрүү жагында? Сөзсүз түрдө биздин кыска мөөнөттүү курстардын угуучулары болгонго чакырат элем. Жок дегенде, ошол мен жумушчу кесип деп айтып атпаймынбы, бул жумушчу кесип дегени сиздин эч качан ач калтырбай турган кесиптер болот. Ошол жака келип, кошумча билим алууга сөзсүз түрдө чакырамын.
ширетүүчү болосуңбу, сантехник болосуңбу, же болбосо жок эле дегенде барменге да окутабыз биз. Биз гүлдөр менен иштегенге окутабыз. Мисалы 20 кесиптин базасында бизде флористика деген бар. Биз дары чөптөрдү жыйнап упаковкага жасаганга чейин үйрөтөбүз. Биз темир жолчуларды даярдайбыз. Ооба, биз баягы көрдүк абдан сонун. Ошолордун баардыгын даярдаганга Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан экинчи билим алган сөзсүз түрдө керек. Бул сиздин ийкемдүү болгонуңузга, турмушуңузда бардар жашаганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан биздин жарандарыбыздын баарын ушул жака чакырмакмын. Биздин кожойкелерибизди өздөрүнө жакын жайгашкан жердеги кесиптик лицейлерден, колледждерден билим алганга чакырамын. Аларга ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө аракет жасайбыз. Мисалы онлайн кабыл алабыз, биз сертификаттарын онлайн бере алабыз. Сертификаттарыңарды тастыктай турган системаны түздүк. Ошол кыска мөөнөттүү курстарга келип, бүгүнкү күндөгү эң керектүү болуп аткан кесиптерди алганга чакырамын. Ошондо биз мындай экономикалык жактан көз карандысыз болобуз. Ошондо биз бирөөнүн көзүн карагандан алыс болобуз. Ошондо биз балдарыбызга коркпой акыл үйрөтө алабыз да. Чындыгында. Аны айтабыз, мынакей балам, мен көрүп атасың, сен дагы ошондой билим алгын, анан жерде калбайсың деп. Менин окуп жүргөндө Ибрагим деп студентим бар болчу, азыр ал эл аралык уюмда иштейт, сыртта жашайт. Ал айтып калчу болчу, өз студентим болуп жүргөндө абдан эң алдыңкы студенттеримдин бирөөсү болчу. Кийин ал студенттик алмашуу менен Америкада окуп келди, анан Бишкекте окуп жүргөндө дагы деле ошол чет элге көчүп келди. Азыр чоң эл аралык уюмда иштейт. Ал айтат эле, биз агай дейт, биз жайында балдар каналга түшүп, ойноп жүргөндө биз атам бизди китеп окутат дейт. Анан биз балкондон балдарды карап туруп калсак, эми ата деген ата да, карап анан балдарым, эгерде силер азыр окуп алсаңар, азыр ошо каналда сууга түшүп, каалаганыңарды кыла турган болсоңор, кийин учур келгенде силер каналга түшүп ойной турган мезгилде булар иштегенге туура келет. Бүгүн азыр силер иштегиле, бүгүн эмгек кылгыла, кийин турмушуң бардар болот. Мен ушуга толук кандуу иштедим, атама ишендим, мен атама абдан ыраазымын деп айтат эле да. Мен дагы балдарыма ушул мисалды көбүрөөк айтып берем. Чоң уулумду көбүрөөк окуттук окшойт биз. Баягы биринчи тун уулубузду анан көп китеп окуп, көп аны берип, экинчилери, үчүнчүлөрү бир аз ыкшоорок болгонго аракет жасашат. Бирок аларга мисалдар дайыма айтып жүрөм да. Ардактуу биздин көрөрмандар, ушундай жакшы нотада жыйынтыктайлык. Негизи мен ойлоттум эле бүгүн формалдуу иштен алысыраак болуп, бүгүн балким жеке жөнүндө, жалпы эле иш тажрыйбаңыз жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөбүз дедик эле. Бирок сиз баягы өзүңүздүн ишиңизди ушунчалык сүйгөн. Мугалимдер негизи өзүнүн кесибин абдан жакшы көрөт деп коет го. Сиз дагы өзүңүздүн кызматыңызды абдан жакшы көрөт экенсиз. Сизге терең ыраазычылык, келип баягы өзүңүздүн оюңуз менен жана ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин аткарылган иштерди дагы баардыгын текчелеп баардыгын бизге түшүндүрүп айтып кеттиңиз да. Мен ойлойм, Кудай буйруса, биздин Кыргызстандын билим берүү системасы бул башталган гана ийгиликтер. Мындан дагы көрсөтө турган чоң ийгиликтер бар. Ардактуу биздин көрөрмандар, бүгүн бизде билим берүү министринин орун басары Расул Авазбекович болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Умтуу подкаст кызматта Аклай Бакешова болду.